Урматтуу бир тууганым, биздин кылган мусулманчылыгыбызды жеп кое турган апааттар бар. Ошол апааттардан сактанышыбыз керек. Биринчиси көрө албастык, хасад деген бар. Алмасы жакшы болуп күйсө деле көрө албайсың, уютса деле көрө албайсың, чөбөсө деле көрө албайсың, кечке аңдыйсың, жыгылып кетишин күтөсүң, үмүт кыласың. Илайым жыгылып кетсе дейсиң, бир тууганды ушинтип карайсың кээде. Хасад кыласың да, ушунуку келин жаман чыгып калса экен, тилдүү чыгып калса экен илайым, ушу уктай турган болсо экен, уюнун баласы өлүп калса экен деп ойлой бересиң да, шайтан ушул менен хата кылат. Экөөң тең балаң кеткен, анын баласы кайра куулуп келип калса экен, менин балам иштей берсе экен деп да ойлоп каласың кээде. Бул хасад көрө албастык. Бул жаман маселе. Ошону кетир. Сенин жүрөгүңдө башка бир мусулманга деген жакшы көрүү болмоюнча ыйманың толук болбойт. Өзүңө жакшы көргөндү башка мусулманга жакшы көрмөйүнчө ыйманың толук болбойт. Өзүңө жөн эле курбекер кыйнап аткан болосуң. Хасад көрө албастык дегенди жок кылышыбыз керек бардыгы.